Рүздү улантабыз, урматтуу достор, 10 ноябрь күнгө карай жума. Бүгүн бизде сонун конокторубуз бар, мыкты фотограф. Жаштар темасын арналып атпайбы бул жумабызчы? Бүгүнкү күндагы бул фотограф жаш, айтмакчы, таланттуу, кыйын жигитибиз, мыкты жигитибиз. Ар бир тойдо, ар бир жакшылыкта көрсө болот бул жигитибизди. Бүгүн бизде конокто Сактанбеков Самуэль. Саламатсызбы? Кутман атаңыз менен. Атыңызды ким койду эле? Ошол суроо сизге көп берилет болуш керек. Атымды ата-энем койгон. Ошолорго терең ыраазычылык келтирем. Өзгөчө ат келип, кайсыл актердун урматына коюлган? Актерлар жактан эмес, бул пайгамбардын атынан коюлуптур. Самуэль деп бул Кудай берген деген маанинде которулат экен. Ошол себептен ата-энем эркек бала болгонсу келгендиктен улам ушундай атты коюптур да. Кудай бизге берди эркек бала. Кыргызча атыңыз демек Кудай берди турбайбы? Кудай берген деп. Жакшы, кош келипсиз. Көргөнүңүзгө абдан кубанычтабыз. Ушул жакта объективтерди көрүп атабыз, сонун фотоаппаратты көрүп атабыз. Биз баягы эми журналист болгондон бул сферадан өтө алыс эмеспиз. Биз билгенден ушул бир эле объектив, бир машиненин, жакшы машиненин акчасы турат деп угуп калабыз. Чынбы? Тура. Мен ата-энеме терең ыраазычылык келтирем. Анткени дегенде бүгүнкү күндө мен иштеп жаткандын ийгиликтеринин эң биринчи мындай айтканда себепкерлери ата-энеме болуп эсептелинет. Анткени мен учурунда бул нерсе баары менде жок болчу. Ата-энем ошол нерсе машина алып берели же фотоаппарат алып берели суроо тургандар да. Анан мен биринчиден машинеге кызыккан жаш болуп машина алдырып алып, анан кийин өкүнүп калгам да. Анан кийин машинемди сатып, анан могул өкөнү эле алганга акчам жеткен да, машинени сатканда. Машинемдин баасы $5000 болчу. Өкөнү эле ошол баага алганбыз. Анан иштеп жатып, Кудайга шүгүр бул эмелерге. Азыр буюрса ушуну менен нан табып, жакшы бардыгы. Келиңиз Самуэль, анда сүйлөшөлү. Эмнеден башталды кызыгуу? Сиз окудуңуз беле же өзүңүздөн өзүңүз баягы кызыгып баштап үйрөнүп алдыңызбы? Айтып берсеңиз. Мен Токмокто окуп жатканда, студент кезинде болчу, общага жашачык, общежитияда, жатаканада. Анан ошол жактан үйдө жатып, общагада мындай айтканда, зериккенден улам кафелерди кыдырып, издеп баштагам да, иштейин, жөн жатпайын деп. Анан ошол жактан бир кафеге кирип, ошол жактан иштеп баштап, анан буга кызык пайда болуп, анан мындан артынан акча тапканда үйрөнүп, анан ошол нерсе уланып кетти да. Башында мен үчүн жөн эле гана акча табыш керек болчу. Хобби эмес болчу, жөн эле жумуш болчу. Студенттик күндөрдө жатакана төлөгөнгө, тамак жегенге эле иштегенге болчу. Андан соң машинеден саткандан кийин муну алып уже өнүгүп, мындай айтканда, хоббиден мурунда жумушка айланып кетти да. Жакшы боло баштады. Кийин ошол жумуш эң башкысы сизге жагып калды. Жакты. Андан аз келгенсип, бул жумуш аркылуу мен Москвага барып келдим. Аяктан свадьбага чакырышып, андан кийин жакын арада эле бир ай боло элек Анталия, Стамбулга барып келдим. Ошол жакта Кыргызстан тойлорго бир тойго барганда ушул 2-3 объективиңизди кошо алып барасызбы? Ооба, сумкам бар, ошонун ичине бүт салып, ичинде көтөрүп жүрөбүз. Эми шашпай түшүндүрүп өтүңүз. Бул кыскара канча метрге чейин алат? Узуну эмнени тартасыз? Бул өзүнүн ушул. Ооба. Азыр монун ичинде салынып турган бул объектив эме деп коебуз, 50 мм деп. Бул дегенде жакын арада анан адамды мындай тунук кылып тартып берет. Тартып койчу ана. Жакын арада экенбиз, жакшы отурабыз. Бир карап күлүп коңуздар. Ушинтип жөн гана сүрөттөр тартып. Анан флешкага көчүрүп бересиз. Жакшы. Ал эмеси бул объектив болсо көбүнчө крупный планда алат. Крупныйдан мурун мындай көп элдерди. Панорамалык кадрларда алат. Бул 24-105 деген объективибиз. Бул болсо 70-200 деген объектив. Бул деген алыстан сүрөттөрдү алып, ошол адамдардын алыс каралыкта сүрөт тартканга жөндөмдү. Жакшы экен. Биз билгенден сиз ушундай ырчы чоорчуларыбызды дагы, ушундай маданият адамдарын дагы, өнөр адамдарын дагы ушундай фотосессия деп коебуз. Ошолорду тартат экенсиз. Ошол жөнүндө айтып бересизчи? Мен терең ыраазычылык билдиргим келген бул Анжелика эжеге Бекболевага терең ыраазымын бүгүнкү күндө. Анткени энди мен жаңы баштап атканда эже ушул нерсеге барып, эже менен сүйлөшүп, анан эже сөзү сүрөт көп чет эмеспи? Анан ошол нерсеге чакырып, чогуу иштешелик, мени тартып, анан эже
сүрөт тартып баштагандан улам мындай айтканда элдин алдына таанымал болгондун себептеринин бири ушулар да. Анан Кудайга шүгүр жана эжеге да ыраазычылык келтирем, ал шүгүрдач. Анткени ушул жумушум башталышынын себептери улам ушул эже себепкер болгон да. Андан соң анын артынан башкачылар менен тааныштык, башкалар сүрөткө тарттык. Анан бүгүнкү күндө да шүгүр. Анда бир фотосессиянын баасы канча болуп калат? Жана канча сүрөттү камтыйт ичине, баягы обработкадагы деп коесуздар го, ошонун баардыгы менен канча болот баасы? Жалгыз адам эгер чөтө турган болсо, анын баасы 4000 сом дейбиз. Эгер үй бүлөлүк фотосессия болсо, жаңы жыл келип атпайбы? Алардыкы 5000ден 7000ге чейин. Студиянын ичинде декорация бар, даяр, ошол жактан сүрөткө тартат. Сиз өзүңүздүн студияңыз бар. Жаратылыштан. Ооба, айырмасы жок. Өздөрү тандашат. Канча сүрөттү камтыйт ошондо? Ичинде 100 андан көп да. Ичиндеги сүрөттүн баары обработка болуп, цветокоррекция деп коебуз, мындай тунук кылып ар жак бир жагын жазайбыз. Анан ошол нерселерди биз чыгарып элдерге маанайына жага тургандай кылып бергенге аракет кылабыз. Азаматсыз. Мынакей мен көп эле учурда байкайм да, баягы сүрөттө деген адамдын табигый сулуулугун калтырбай, баягы бардыгы эле боенуп жасанып түшөт эмеспи, бирок ошондой күндө дагы баягы кыркылап, чачтарын түздүп, аябай кулактарын кээде кыркып жиберген учурлар болот да, же булар профессионал фотографтар эмес го, сүрөтчүлөр эмес. Ошол нерсени кылбай эле, мындай көбүнчө мындай же туура үйрөнүш керекпи, кандай ошо? Биргилер жагымсыз кылып салат адамды. Бул көп байкалат, себеби дегенде адамдын өзү ушул фотосессияга даярдыгынан улам болот. Мен мисалы клиенттеримен сүйлөшүп жатканда ар дайым айтам да, алар акчага эле такалып, ушуну кылабызбы, тигини кылабызбы деп ошол нерсеге такалып калышат да. Бирок көп учурда мен сурагандын бир эмеси жакшы маанай менен келиңиздер. Анткени эгер ошол адам жакшы маанай менен келип сүрөткө түшөм, мындай жүзү ачык болуп күлүп келсе, анда бизге да өтө жеңил болот да. Анан биз бирок андан тышкары дагы биз да өзүбүз мындай айткан тамаша айтып, көңүлүн көтөрүүгө аракет кылабыз. Эгер ал нерсе болбосо, бирок суранганыбыздын бир эмеси ошол жакшы маанай менен келет. Жакшы маанайда жүргөн адам өзү эле сулуу болбостон сүрөттө дагы аябай сулуу болот, азаматсыз. Жакшы, ушул жакшы маанай болсун, суранабыз дейби деп атпайсызбы? Жумуш учурунда кызыктуу окуялар көп эле болсо керек. Ооба. Айтып өтпөйсүзбү? Бир свадьбанын эсимде, ушу кар жаап аткан кез болчу, ноябрь айы. Анан эки жених невеста деп коет, эки үйлөнгөн жаш. Урушуп кетишкен да. Анан тиги болсо түшөбүз дейт, жигеме жених, тиги түшпөйм, үшүп атам болупчу. Анан өзүмдүн курткамды чечип берип, невестага кийгизип, өзүм үшүп, колум тоңуп калып, ушундай аракет кылып тартып, анан экөөнүн маанайын ошондой жылуу, бири-бирин жылытып, наркы эметип атып, маанайын көтөрүп, андан соң иштегенге оңой болгон да. Сиздерден дагы көп нерсе көз каранда турбайбы, демек? Жакшы. Ар бир эле сүрөтчү, бардык эле сүрөтчү бул өзү бир жакшы кадр алса, ошол сүрөтүнөн карап, анан кийин бир өзүнө эргип алат, суктанат, же болбосо өзүнө ушундай рахат алган учурларын көрүп келебиз да. Сиз ушул адамдарды тарткандан сырткары дагы табигатты да тартсаңыз керек. Же болбосо аба ырайын тартсаңыз керек. Бир сүрөтчү бар экен билебиз, жалаң жамгырды тартат экен да алчы. Сизде да ушундай учурлар болсо керек. Жаратылыш боюнча мен ал нерсеге чын эле убакыт жок болуп калат. Анткени бизде тойлор көп болуп атпайбы, Кыргызстачы. Анан тойдун артынан той болуп жүрө берип, ошол тойго баш отуз менен кирип кетебиз да. Анан бирок мен жанагындай айтпасызбы, өзүңүзгө бир эс алат болуш керексиз депчи. Ошол нерсени мен свадьбаларды, үйлөнүү тойлорду тартып жатканда алам да, себеби дегенде адамдардын күлкүсү, жана эле адамдардын сүйүнүчүнө тең ортоктош болуп, жана кыз uzатып аткандагы мисалы үчүн көз жаштар, алар менен чогуу мындай, мен эжем бар өзүмдүн, анан эжемди uzатып атканын элестетип алып, өзүм көзүмдүн алды жаш тегерип кетет да. Бул эмне себептен? Анткени мындай адамдар менен ушу сүйүнүчүнө тең ортоктош болгон мен үчүн өтө жагымдуу да. Ошол нерседен мен жумушка мындай айткан дагы күч алып иштегенге мага жардам берет. Жашообуздагы ушундай орунттуу учурларды сүрөткө сактап калганга аракет кылат. Азамат. Жакшы. Эң сонун сизге чоң рахмат, Самуэль. Ар дайым ийгиликтерди каалайбыз, ар дайым бийиктикте болуңуз. Бир дагы жакшылык сизсиз өтпөсүн. Буюрса аны адамдар деле көнүп калышты, улам сизди чакырышып. Ийгиликтер болсун жумушуңузда. Колуңузга береке берсин жана фантазияңызга. Рахмат.